Урматтуу айымдар, азыркы учурда сиздерге айтып өтөйүн, сиздер укуңуздар келбеген, бирок угушуңуздар керек болгон темада сүйлөшөбүз. Мына сексологияны кээ бирөө мынтип ойлойт экен да, бул жанагындай позаларды үйрөтүү, анан жанагындай уяттуу нерсе. Жок, бул сексология, бул таптаза психология. Бул психологиянын эле бир түрү. Бул мээде болуп аткан процесстер. Трансформация болсом болот эле, ушул абалдан чыксам болот эле деген айымдар экран артында отурган чыгар балким. Ушул айымдарга болгон кеп кеңешиңиз. Азыр мен ачуу чындыкты айтам. Баары эле кабыл албайт да чындыкты. Баары жеңил болсо деп ойлойт да. Эч качан трансформация оорутуу, могу жериңер сынуу, кайрадан жаралуусуз болбойт. Эгерде силер зона комфортунан чыкпай туруп эле трансформация болуп кетем, 1-2 сабак алам, 1-2 китеп окуйм, трансформация болуп кетем десеңер өтө жаңылышасыңар. Силер ойлойсуңар, биринчи мени бирөө сүйөт, бактылуу кылат, анан мен бактылуу болуп сонун болуп кетем деп. Сулуу болом, акылдуу болом, ийгиликтүү болом деп. А балким наоборот. Балким сен биринчи өзүң сулуу болосуң, акылдуу болосуң, күчтүү болосуң, акчалуу болосуң, кыйын болосуң. Андан кийин сага бирөө магнитке окшоп тартылып келип чабышат. Жашоонун мыйзамы ошондой да. А силер ойлоп атасыңар, ыйлап, монтип отурсаң бирөө келип тартылат. Минус энергияга эч качан плюс энергия келбейт. Ага деле удобный аял кереги жок, кызыксыз сага. Биз ойлой беребиз, кечке чалат, демек сүйөт, кечке артыма чуркайт, демек сүйөт, же мени мындай кийинтет, андай кийинтет, мындай жүр, нары жүр деп мени удобный кылгысы келет. Ал каалабайт андайды. Ага деле өзүнүн ою бар, өзүнүн максаты бар, өзүнүн жашоодогу багыты бар аялдар кызыктуу. Аялы дагы, любовницасы дагы көбүнчө экөө тең сүйүү жетпеген. Аялы дагы, любовницасы дагы. Ооба. Экөө тең травмалары бар. Экөө тең мындай айлап көргөндө несчастная женщина да. Аялым менен жатпайм, экөөбүз эки бөлөк жатабыз. Бирок балдар каяктан төрөлөт билбейм, бирок жатпайм. Анан эптеп жөн эле жашайбыз, эми тууган урук эмне дейт деп жашайбыз. Үй там убактылуу, жакында ажырашам десе аялдар биз аябай ишенчекпиз да. 26 жашыңызда баардыгын түшүнүп, акылга салып, сарасеп кылып калган кезиңизде турмуш куруптуз. Анан кайсы критерийлер менен өз жолдошуңузду тандадыңыз? Чындыгында мен жолдошум мен дагы травмадан тандагам. 26-га чыгып калсам деле жолдошум менин биринчи сүйүүм. 16 жашымда таанышкам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн өзгөчө темада сүйлөшөбүз. Аялдын өзгөрүшү деги эле трансформация десек дагы болот. Мамилеси, бул жашоодо болгон ордун таптыбы, жокпу? Деги эле мына ушундай өзгөчө актуалдуу темада сүйлөшөбүз десем жаңылышпайм. Жана бул темада бизге биздин суроолорубузга ким жооп берет деп турган болсоңуз, урматтуу телекөрүүчү, бул чындыгында бул жаатта өз ордун тапкан ишмер айым десем жаңылышпайм. Косметолог, сексология багытында дагы өзүнүн оюн коомчулукта ачык айта алган айым десем болот. Психолог, деги эле баардык айымдарга мотиватор десем дагы жаңылышпайм. Бул Айнура Сагынбаева айым. Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз кандай? Жакшы, эң сонун. Азыркы учурда мен эң алгачкы суроомду мындай деп берейин деп атам. Негизи эле кайсыл жактын кызы болосуз? Мен чүйдүн кызы болом. Сокулук айылында жанындагы айылдар Октябрь жана Асыл баш. Бирок мен мынтип айтам да, каяктан болом дегенде Кыргызстандан болом деп айтам да, анткени Асыл баштыктар булар түйү өздөрү Алайдан келиптир. Анан таптакыр бөлөкчү айыл экен, накта кыргызча сүйлөгөн, макал акаптар менен сүйлөгөн, аябай мындай жиндери тез келет. Мен көбүнчө ошо тай жагымда өстүм да. Анан ошон үчүн каяктан болосуң десе, Кыргызстандан болом деп. Бүт аралаш мен тарбиямда дагы, биздин үй бүлөлүк маданиятта дагы бир башкача десем болот да. Микрофонду кичине жакын алып алсаңыз абдан жакшы болот эле. Эң сонун чүйдүн эң сулуу айымы
сиз болот экенсиз. Анан азыркы учурда мындай суроо бергим келип атат. Негизи эле косметология жаатына кандай келип калдыңыз? Сизде мен инстаграм баракчаңызда көп жылдан бери катталуучуңуз болуп эсептелинем. Ал жактан косметология боюнча өтө көп сонун маалыматтарды бересиз. Анан бул жаатка кандай келип калдыңыз? Ошол тууралуу. Негизи мен медицинский академияны бүткөм. Мен врачмын. Башына психиатр болом дечим. Психотерапевт болом деп аябай кыйгалдангам. Ординатурага өткөм. Бирок апам окутпай койгон. Жиндилердин арасына жинди болуп кетесиң деп илгери түшүнүк ушундай болчу да. Анан мен окубай калып семейный врачка окудум. Бирок мага жаккан жок. Анткени ал жерде мындай адамды ойлондурбайт экен да. Андан кийин кой каяка барам деп терапевтке барып иштедим. Мен почти жарым жыл Сокулуктун райондук больницасында иштедим. Инфарктты да көрдүм, инсультту да көрдүм, боору ооругандарды да көрдүм, бүт көрдүм. Негизи жаш врачтар регионго барып иштеш керек да. Региондо нактап бүт көрөсүң да. Жалгыз врач сен болосуң дежурствода, башкада мусор чака менен да чапкан мени. Мен медсестрам капельницасын бабасына капельница менен тиги венасына түшпөй атканынан көп нерсени көрдүм. Аябай жакшы тажрыйба алдым. Андан кийин ойлонуп баштадым, дагы окуйм, кимге окуйм деп дерматологияга окууну чечтим. Ошо менен бирге косметолог болуп иштеп баштадым. Кички кезимден баштап эле мен аябай мындай маскаларды жасаганды жакшы көрчүмүн. Бетиме кам көргөнгү жакшы көрчүмүн. Апам өзгөчө бир айымда ал кремдери көп болчу. Кокос, спермацет, жанагындай морковный деген илгери кремдер бар болчу. Аябай өзүн кам көрчү, йога менен машыкчы. Мен да сулуулукка жакын болгом. Студент кезимде жана чөптөрдүн баарын чылап тайжемдикине жашачумун. Сокулуктан эми келе албайм да күнүгө. Студент болуп тайжемдикинен жашап, чөптөрдүн баарын чылап, демдеп, ошордон тоник жасап, бетиме сүртүп, бир нерсени эле ойлоп таба берчүмүн да. Тайжем жин эле келе берчү. Чөптүн баарын чылап, көрүнгөн эмеге деп. Көрсөм менде ошондой эле аялдарды, айымдарды сулуу кылам деген бир ниет бар болчу экен да. Анан дерматолог болуп иштеп, аябай мындай татаал райондо иштедим. Чесотка көрдүм. Акта венерология менен да иштедим. ВИЧ инфекциясы барлар менен да иштедим. Сифилис, гонорея менен да иштедим. Тери оорулары менен иштедим. Ошол жерден аябай 8 жылда өтө чоң тажрыйба алдым. Кожзаводдо аябай татаал район болчу. Бүт Ак Босого, жанагы Дордой, Келечек деген райондор. Анан бирге косметологияда иштей берип, анан акырын ошо частный косметологияга өтүп кеттим. Эң сонун азыркы учурда өзүңүздүн жеке клиникаңыз бар. Ал жака көптөгөн жардамга муктаждар барат дегендей. Чындыгында сиздердин мен бардык сиздерге жазылган комментарийлерди ачып окуп чыгам. Ал жакта чындыгында орусча айтканда положительный комментарийлер өтө көп экен. Бизге аябай жардам берди. Жакшы, чындыгында мен ушул Айнура Сагынбаеванын косметикасын колдонгонуман мен ушундай натыйжага келдим деген сиздердин кардарларыңыздар өтө көп экен. Анан азыркы учурда коомчулукта өтө көп окубаган, диплому жок, жөн эле сертификат алган косметологдор көбөйүп кетти. Ошолор жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Мен кечээ эле мисалы биздин WhatsApp группа бар. Команда бирөө Ошто, бирөө Бишкекте. Анан кээ бир айымдар, кээ бир кыздар бизде дагы мындай кайтарым байланыш бербей коет экен да. Биз сатабыз да косметиканы. Анан адам бетим мындай болду, андай болду деп суроолор жаралат. Биздин косметика негизи козгойт да, аябай козгойт. Ошого жакшы түшүндүргүлө деп айтам. Анан эффект дароо болбойт. Мынча жыл бөпөлөп келаткан куперозуң же тагын бир ай, 2 ай сүкөсөң кетип калабы. Кээде процедура плюс косметика плюс жылдап дарылоо менен кетпейт. Эмне үчүн кайтарым байланыш бербейсиңер деп урушам да. Анткени мен врачмын. Врач бул өзгөчө адам. Бул жүрөгү башкача адам. Врачтарды мына азыр аябай жаман көрсөтүп атат го врачтар тигиндей мындай депчи. Врач орустар айтканда бул призвание. Эң биринчи сен адам айыгып кетсин деп ойлошуң керек. Анан диплому жок, билими жок. Адамдар булар тери менен, организм менен, адамдын денеси менен иштегенге жакындабаш керек. Анткени биз врачтар и то
ката кетирип алабыз. Ал билбестиктен эмес, бул деген эми адамдын организми өтө татаал, өтө акылдуу, өтө уникалдуу система. Аны өмүр бою изилдесең да акылың жетпейт да баарына. Ошон үчүн диплому жок, билими жок адам вообще жолобош керек. Вообще денеге дагы, бетке дагы, териге дагы мындай барып процедура жасап, дененин теринин ичине кирип бир нерсе жасабаш керек деп ойлойм. Сиз канча жыл окудуңуз бул жаатында? 9 жыл. 9 жыл окудуңуз. 9 жыл окудум. Андан да тышкары көп окудук да. Канча мастер-класстарга бардык, тренингтерге бардык. Врачтын, мындай медиктин өзүндө могу жерде жоопкерчилик болот да. Мисалы, пилингден жанагындай осложнение болсом, биринчи жолу мен бир эле жолу алгам, жок, 2 жолу алгам осложнение. Эң биринчи жасаганда түнү менен уктабай чыккам. Түнү менен ал пациентканы өзүм үйүмө алып алып, ал апасынан коркуп, ал менен эле тең жаш кыз болчу. Экөөбүз иш кылып чыгарганбыз, бетинде так болбой сонун чыккан. Экинчи жолу ал уже кийин бир жаңы пилингди алып, мен билбей кетирип алгам. Бирок алда деле бир сон болуп бүткөн, пациентка аябай скандальный болчу, и то жашынакай бүткөн да. Так канча жыл иштедик практикада, мына осложнение деген вообще жок болду. Анткени ар бир нерсени коркуп жасаш керек да врач. Коркуш керек. Коркпогон врач, коркпогон адис бул жоопкерчиликсиз адис. Эң сонун. Азыркы учурда мен сизге блиц суроолорду берейин деп турам. Ошолорго кыска жооп берүүңүздү суранам. Аялдар сулуулук үчүн ашыкча нерселерди жасап жатышабы учурда? Билбей туруп жасабышат. Ашыкча деп айта албайм, билбей туруп. Косметология кээде комплекстерди күчөтүп жибербейби? Жок. Идеалдуу териге умтулуу бул трендпи же басымбы? Бул замандын талабы. Фильтрлер жана Instagram сулуулугу аялдардын психологиясына кандай таасир берет? Биз учурда Instagram баракчабызга киргенде сөзсүз фильтр колдонобуз. Ал кандай таасир берет биздин психологиябызга? Идеалдуулукка багыт берет, бул жакшы. Кайсы процедуралар чындап эффективдүү, ал эми кайсылары жөн эле мода? Көп процедуралар эффективдүү, көп процедуралар мода, бирок бул жерде мындай да, азыр айтсам список узак болуп кетет. Көп жерде адистен, мисалы, пилинг калп эле жасагандар да бар, эффективдүү жасагандар бар, анан аябай кооптуу жасагандар да бар. Бир эле пилингди. Мезотерапияны бетке кооптуу, жаман жасагандар бар, калп эле жасагандар бар, анан эффективдүү жасагандар бар. Ошон үчүн бир эле процедураны адиске жараша, техникага жараша, билимге жараша. Медайым бетке кандай процедура кылгалат? Бул тууралуу көп азыр эмелер талкуулары жүрүп атат да, буну эми министрликке кайрылыш керек. Анткени ал жерде дайыма өзгөрүлүп турат. Негизи менин оюмча, мен эми врачмын да. Биз врачтар назначение кылабыз, жазып беребиз. Анткени биз ошого карата окуганбыз, туурабы? Медайым ал ошол назначенияны аткарыш керек. Косметологияда медайым териден ылдый түшпөш керек. То есть филлерлер менен иштебеш керек, анткени ал сөөгкө коюлат. Жана ботокс менен иштебеш керек, анткени ал булчуңга атылат. Мезотерапияга негизи мындай логика менен алса уруксаты болуш керек, бирок врачтын көзөмөлдөсүндө кандай препарат атып атат, эмне атып атат, техникасы туурабы врач көзөмөлдөп туруш керек. Учурда коомчулукта айымдар билбестиктен жанагындай гормоналдык кремдерди, мастарды колдонуп, бетин чындыгында күйгүзүп алып атат. Ошол канчалык негизи өзүңүздүн канчалык кооптуу, өзүңүздүн оюңузду айтып өтсөңүз. Стероидный дерматит деп көп эле көрүп атабыз биз. Бирок азырчы мен моундай экранга чыгып туруп, баарыңар гормональный мазь колдонбогула десем дагы туура эмес болот. Эгерде врач жазып берсе, ал жазып берген мөөнөттө колдонуш керек. Биздики ашырып кетип атпайбы? Ой, бетим сонун болуп калды деп туруп өмүр бою колдонуп баштайт. Мисалы, баягыда биз бир тренингке красная волчанкасы бар айым келди. Анан сиздин ошо гормональный колдонбогула дегенди уруп, мен колдонгон жокмун. Сизге болбойт, врач жазып берди. Красная волчанка бул колдонушуңар керек. Врач жазып берди, кылгыла. Бирок канча убакыт айтса, ошончо убакыт кылгыла. Көпкө чейин болбойт. 10 күндөн ашыкча болбойт. 10 күндөн ашыкча терини жукартып, терини картайтып, анан өзүнө аябай көндүрүп алат.
тери ансыз жашай албай калат. Ошон үчүн 10 күндөн ашыкча болбойт. Бирок кандай ооруңар бар ошого карата. Мен жеке тажрыйбамда болгон, жашоо тажрыйбамда ушул гормоналдык масты бир 5 күнгө жазып берген. 5 күн колдондум. 5 күндөн кайра эле ушул менде маселе кайрадан көтөрүлүп чыкты да. Кандай маселе эле? Бет терисиндеги ошол гормоналдык мас колдоносуң деп берген кремди. Эмне чыкты эле? Колдоносуң деп. Эч нерсе чыккан эмес, просто сухость болгон. Сухоська берди беле. Мисалы мен сухоська жазып бермей эмесмин. Бирок сухостьта караш керек. Сиздики мисалы сиз айтып атпайсызбы сухость деп. А может быть врач ал башка нерсени көргөн да ошол моменттечи бетиңизде. Мисалы псориазга гормоналдык мас өмүр бою керек. Красная волчанка склеродермияга өмүр бою керек. Атопикалык дерматитте өмүр бою керек. То есть кээ бир состоянияларда керек. Кээ бир состояние жөн эле сухость болуп атса мисалы. Балким сиз сухость деп атасыз, бирок бетиңизде бөлөк болду. Сиз билбейсиз да. Врач аны көрүп билет. Вот анын жөн эле бет кургап атса, же бетте угрип басса, же бет кызарып атса, анда кереги жок. Диагнозду туура коюш керек да ошого жараша. Орусча айтканда самолечение кылбаш керек экен да. Депантен деп азыр өтө популярдуу, актуалдуу болуп атпайбы? Депантенолдубу? Ооба. Аны барып эле өздөрү алып, анан колдонсо биринчи күнү, экинчи күнү жакшы болот, анан үчүнчү күнү балким болбой калышы мүмкүн. Депантенол бул терини калыбына келтирүүчү, тынчтандыруучу зат. Анын башка эч бир таасири жок. Зыяндуулугу жок. Зыяндуулугу жок. Эгерде депантенол, бипантендин түрү бар да, мази бар, креми бар. Эгерде силер мазини алып колдонсоңор, бетиңерде ашыкча колдонсоңор ал майлуу да, бетиңерде поралар ачылып, бетиңер майланышып, угри чыгып кетиши мүмкүн. Эгерде кремин колдонсоңор, анын зыяны деле, териге пайдасы деле жок. Ал кыска убакытка терини калыбына келтириш. Мисалы, териңер аябай кургап атат, үстүңкү катмары бир аз жабыркаган, тери бир аз сезгенген. Ошону эле калыбына келтириш үчүн кыска мөөнөттө колдонулган нерсе. Аны бир укмуш, бир сыйкырдуу нерсе көрүп албагачы, биздин терибизге башка нерселер керек. Гиалурон кычкылы керек, пептиддер, сквален керек. А бул всего лишь депантенол курамында. Чоң ыраазычылык билдирем. Азыркы учурда айымдар үчүн өтө пайдалуу кеңеш болду окшойт сизден. Сиздин консультацияңызга көптөрү бара албай жүргөндөр да бар да, мисалы үйүндөгү колу бошобойт, үйүндөгү жумуштар менен барсам болот эле деп жүргөн айымдар үчүн азыр сонун кеңеш бердиңиз. Урматтуу айымдар, азыркы учурда сиздерге айтып өтөйүн, сиздер укуңуздар келбеген, бирок угушуңуздар керек болгон темада сүйлөшөбүз. Ал кандай тема деп турган болсоңуздар, айымдардын жеке өзүнө болгон мамилеси тууралуу сүйлөшкүм келип турат сиз менен. Сизди мен жеке психолог катары дагы көрөм. Көптөгөн сонун контенттерди жаратасыз. Негизи эле блог алып баруу сиз үчүн оңойбу? Кандай келип калдыңыз блогко? Мени мурда косметолог деп көбү билчү, дерматолог деп, анан кийин пластикалык хирургиянын клиникаларынын ээси деп билчү. Андан кийин мен өзүм жашоомдо өйдө ылдый болгондуктан мага аял эркек мамилеси аябай кызыктуу болуп, мен онлайн университетке өткөм. Психолог, сексолог деп. Анан ошол жактагы билимимди айтып берип аткам да. Көрсө бул тема аябай кызык экен элгечи. Жаман айтабы, жакшы айтабы, бирок кызык экен. Бул темадан эч ким жөн эле өтүп кете албайт экен. Сөзсүз өзүнүн оюн айткысы келет экен, ичиндеги травмаларын сыртка чыгаргысы келет экен. Мен ошол нерсени өтүп 1 жыл окудум. Өзүм жашоомдогу көп нерсени иреттеп алдым. Иреттедим дагы, ошол нерсени бүтүрдүм да, дальше кеттим. Бирок ошол билим мага азыркы жумушумда аябай жардам берет. Анткени адамдын сырткы келбетинен эле окуп калдым ойлорун. Адамдын поведениясын алдын ала айтып калдым. Бизнесте да керек экен психология. Психология кереги жок деп ойлосоңор, мына сексологияны кээ бирөө мынтип ойлойт экен да, бул жанагындай позаларды үйрөтүү, анан жанагындай уяттуу нерсе. Жок, бул сексология, бул таптаза психология. Бул психологиянын эле бир түрү. Бул мээде болуп аткан процесстер. Ошон үчүн мен ошону прям аябай терең үйрөнгөндөн кийин мен бизнесим да жакшы кетти. Жумушум да жакшы кетти. Коллективдер менен да иштеп баштадым. Эл менен да башкача иштеп баштадым. Бул аябай менин көтөрүүмө аябай жардам берди да.
ошондо толугу менен трансформация болдум деп ойлойсуз? Болдум, ооба, болдум. Жакшы. Негизи эле биринчи суроо мындай болсун ушул темада. Кантип трансформацияга өзүбүздү үгүттөсөк болот экен? Сөзсүз эле ошол психологияны изилдеп чыгыш керек бекен? Же кайсынан баштаса болот экен? Азыркы учурда трансформация болсом болот эле, ушул абалдан чыксам болот эле деген айымдар экран артында отурган чыгар балким. Ушул айымдарга болгон кеп кеңешиңиз? Азыр мен ачуу чындыкты айтам. Баары эле кабыл албайт да чындыкты. Баары жеңил болсо деп ойлойт да. Эч качан трансформация оорутуу, могу жериңер сынуу, кайрадан жаралуусуз болбойт. Эгерде силер зона комфортодон чыкпай туруп эле трансформация болуп кетем, 1-2 сабак алам, 1-2 китеп окуйм, трансформация болуп кетем десеңер өтө жаңылышасыңар. Трансформация болуш үчүн бир сыра жерге ыргылып кайра турушуңар керек. Трансформация болуш үчүн сизге эч ким эч нерсе түрткү болуп бере албайт. Болгону гана сиздин өзүңүздүн жашооңуз түрткү болуп берет. Жашооңуздагы болуп аткан нерселер. Анан ошону мен күрөшөм, мен баарын жеңем, мен күчтүүмүн, мен жеңилбейм деген адамдар гана трансформация болот. Жөн эле отуруп кооз сөз, мотивация, эч ким силерге өмүр бою мотивация бере албайт. Мотивация берем деген адамдар силер үчүн ошо силерге мотивация берип атып акча тапкан адамдар. Мотивация силер өзүңөр гана болосуңар. Өзүңөрдүн көйгөйүңөр, чече албаган маселеңер, жанагы ыйлап аткан көп нерсеңер силерге трансформацияга түзмө түз жол. Ошону алып күчкө айланткан адам трансформация болот. Ошого сынып, жыгылып, жертва кирип кеткен адам өмүр бою трансформацияны мени ким трансформация кылат деп издейт. Түшүнүгүм боюнча өзүнөн эмес, башкадан күтөт экен да. Башкадан күтөт. Эч качан башкадан күтпөш керек. Трансформация качан башталат? Болду, мен өзгөрөм. Мен баарына даярмын. Дайыма сонун боло бербейт. Башына трансформация болуп баштаганда сонун болуп баштагандай көрүнөт да. Ой, мен мынтип атам. Болду. Аялдар 2 күн, 3-чү күн болду, чыдап коюшат. Баягы күн жылыбады байбы? Күн жылыганда мен залга барам. Мен кыш жай мындай такай барганга аракет кылам да эмичи. Алыста болбосом эле өткөрбөгөнгө аракет кылам. Ошондо толтура айымдар жайнап келиптир да залга. Карасам дорожкада тим эле шыгырашат, очередь, биякта очередь, биякта демейде жок да. Анан 2-3 күн өттү. Суббота келди, воскресенье эле эч ким жок. Тренерден күлүп сурап, эмне болду десем. Эми ошо трансформация болуп, жай келди, жаз келди деп бир сыра чечинип, бүскүгө карап, өзгөрүш керек деп баары чуркап келишет дейт да, анан көп болсо бир 3-4 күнгө жетет дейт. Болду. Эч ким чыдай албайт. Бул жерге келип иштеш керек өзүңүздүн. Тердеш керек, кургаш керек, ыйлаш керек, өзүңдү жеңиш керек. Аны эч ким каалабайт, аны эч ким түшүнбөйт. Туура айтасыз. Анан негизи сизде кандай бир оор окуя болду трансформация болууга? Трансформация дароо болбойт да. Трансформация бул этап менен болот. Мисалы, биринчи кабатка жектиң, анан 2-чи, анан 3-чү, анан 4-чү, анан 5-чи. Ар бир кабаттан оорутуу, оор окуя менен чыгасың. Ошон үчүн менин кыздарым деле, мисалы биздин командада кыздар иштейт да. Ар бирөө менен психологиялык жактан иштейм да. Эч ким өзүнүн жолун билбейт, финансылык максатын туура түзө албайт, бүгүнкү күн менен жашашат. Анан мен айтам, сен кандай? Кыйналбай жетем дедиң белең. Сен буга жеттиң, эми буга секириш үчүн кыйналышың керек. Деп, ошон үчүн мындай оор окуя дейм десем, меники баары эле оор окуя. 3 ай сайын, 1 ай сайын бир маселе, оор окуя, предательство же дагы бир нерсе. Ошонун баарын жеңип эле келатам. Та норма, бул жашоо. Предательство болгондо сатып кетүү сиздин жашооңузда кандай сатып кетүү болду? Жалпы жонунан үстүртөдөн айтып өтсөңүз. Мисалы, мен сатып кетүү деп атпаймынбы? Азыр анализ десем, бул канчалык адам акылдуураак болсо, канчалык адам көптү көрсө, сатып кетти деп эч кимге айтпай калат экен да. Анткени бүт жоопкерчиликти өзүнө алат экен. Сени таарынтыбы? Сен өзүң күнөөлүүсүң. Оозуңду ачпай таарынтырбай койбойсуң белең.
Сени алдап кетти, өзүң күнөөлүүсүң, текшербейт белең. Ошондой эле мен клиникада иштеп атканда мен жаш эле болчумун. 37 жашым. Аябай чоң жүктү алдым да. Пластикалык хирургияны ачтым. Анда аз болчу, 1-2 эле хирург болчу. Ошол жерде жаш балдарды алып келип, өзүм жоопкерчиликти алып, клиенттерди жаткырып, бири-бирине жабыштырып, үйрөтүп, алар келет диплом менен пластикалык, бирок эч ким операцияны билбейт. 0. Өмүр бою ассистент болуп туруп, карап келишкен да. А мен келип, давай жаса, коркпо, давай жаса. Кел, мен өзүм жатып берейин. Кел, мен подружкам жатып берет. Кел, тиги санитаркабызды жаткырабыз. Кел, тиги медсестрабызды жаткырабыз деп. Ошентип, деп үйрөткөм да, ошентип 2 жыл, ар бир хирургду 2 жыл үйрөтөм да, 2 жылдан кийин жанындагы клиника келет. Кел, мен сага процент көбүрөөк төлөп берем десем, кетип калат. Ошондо мен, ой, предательство, меня предали деп аябай эмечмин. Көрсө көп андай эмес. Мен жетекчи катары жакшы иштей албаптырмын. Ошол балдарга туура шарт түзүп, туура сүйлөшүп, туура коммуникация түзө албаптырмын. Азыр убакыт өткөндө мен ошону түшүнүп атам да. Ошон үчүн канчалык акылдуу болсоң, ийгиликтин канчалык көп даражасына жетип баштасаң, ошончолук эч нерсеге таң калбай калат экенсиң. Эч нерсени күтпөй калат экенсиң. Эч кимди күнөөлөбөй калат экенсиң. Сиз бул жашоодо өзүңүздүн ордуңузду толук таба алдым деп ойлойсузбу? Мен жашоону оюн катары кабыл алам. Бул оюн. Биз төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин биз ойноп өтөбүз. Акча деле ошо оюндан келген акча. Анан өзүм жолум таба алдым деген адам жатып эле өлүп калыш керек го. Анткени эмне үчүн жашайт? Өмүр бою биз өзүбүздү издейбиз, өзүбүздүн жолубузду издейбиз, жаныбыздагы адамдарды издейбиз. Ошо оюн ошонусу менен кызык да. Трансформация деп калып, ошол учурда өзүң менен өзүң сүйлөшүү бул эң негизгиси деп коет экен го, трансформация болууда. Анан сиз мисалы өзүңүз менен сүйлөшкөндө кантип сүйлөшөсүз? Көп эле сүйлөшөм. Мисалы акыркы жолу кантип сүйлөштүм айтайынбы? Менде азыр мындай көйгөй болуп атат. Мен системаны курдум, сатуу процесстер болуп атат, тиякта кремдер чыгып атат, аппараттарды алып келдим, бирок дагы эле да өзүм да кирип жанагы от чобордун баарын чакалап туштетип, операционный система деп коет, күнүмдүк болгон иш менеджменттен чыга албай атам да. Болбой эле киришип, башкаруучу кыздарым бир аз мындай алдары жетпей атат, жакшы билбей атат. Анан кечээ отуруп алыпчы, нерв, стресс, кечээ отуруп алып мен өзүмө жаздым да. Болду, киришпейм. Болду, ишенем. Болду, тапшырам. Эгерде мен кайра киришип, кайра ошолордун жумушун өзүмө кылып баштасам, мен өзүм менен отуруп отмена деп айтам. Деп ошо мантра деп жазып алдым да, бияктачы. Ишенсеңер, биякта бар да. Анан ошону күнүгө кайталайм дедим. Күнүгө кайталайм, күнүгө өзүм менен сүйлөшөм деп убада бердим. Мына примерно ошондой болот да. Эмне үчүн ошол жерде мынтип сүйлөп койдуң деп ошону кайра өзүңүз жеген учур болобу? Жеген учур болбойт, анализ деген учур болот. Анализ деген учур болот. Эмне үчүн мен сүйлөп койдум? Буда кандай эмоция жатты? Мен чынында эмнени сезип аттым? Бирок ошол сөз аркылуу башкача туура эмес жеткирип алдымбы? Тиги адамга кандай таасир этти? Ал адам кандай кабыл алды? Мен кандай кылсам болмок? Эмкиде кандай кылайм деп эле анализдейм. Жакшы. Негизи бул жашоодо сиз өзүңүз махабат жолунда жолдуумун, жолумду таптым деп ойлойсузбу? Махабат жолун ар бирөө ар кандай кабыл алат да. Мен үй бүлөм бар, жолдошум бар, балдарым бар. Аял катары мен бактылуумун, мен жалгыз эмесмин. Жанымда ишенген адам бар. Бирок махабат өзү, эгерде сексологиядан алсак, бул убактылуу нерсе. Бул гормондор. Ал гормондор бир нече убакыт болот, жана андан кийин жана эффект новизны деп коет, ал кетет дагы. Сен ошол махабатка кайра өзүң от салып турушуң керек да. Кээде жалкоолум салбай калабыз. Кээде салгыбыз келип салабыз. Бирок мен эмнени үйрөндүм жашоодо? Айымдар, эгерде мени азыр угуп аткан айымдар бар болсо,
толук кандуу психикалык жактан бышкан айым эч качан сүйүү күтпөйт, сүйүүнү талап кылбайт, ал өзү сүйүүгө толгон. Сүйүү күткөн, белек күткөн, көңүл күткөн адам бул ичиндеги травмасы бар башка бирөөдөн өзүңө жетпей калган жыртыкты толуктайм деген адам. Эгерде сүйүү күтпөй калсаң, махабатты күтпөй калсаң, баягы бабочки в животени күтпөй калсаң, тескерисинче айтайын, сен жашооң толук болсо ошондой нерсе керексиз эле болуп калат экен. Балким азыр мени жакшы түшүнбөйт айымдарчы, балким бул эмне деп сүйлөп атат деп ойлойт да, бирок мен аябай көп ийгиликке жеткен күчтүү айымдарды, мырзаларды көрүп бир нерсени түшүндүм. Алар үчүн бул маселе вообще маселе эмес экен да. Алардын оюнда башка нерселер, башка горизонттор, башка жашоо, башка үмүттөр, башка оюн. Ошон үчүн махаббат жолу ар бирөө үчүн ар кандай. Мисалы азыркы учурда кыздар арасында бул өтө чоң бир көйгөй болуп эсептелинет деп ойлойм. Себеп дегенде мен махабаттан жолум болбой атат деп анан көп кыйналып, ыйлап, анан өзүн таштап коюп, өзүн карабай коюп, ошондой кыздар бар да арабызда көп эле. Анан мен бул жолдон же болбосо бул состояниядан, бул акыбалдан кантип чыксам болот деген кыздар бар. Кыздар мындай да, силер ойлойсуңар, биринчи мени бирөө сүйөт, бактылуу кылат, анан мен бактылуу болуп, сонун болуп кетем деп. Сулуу болом, акылдуу болом, ийгиликтүү болом деп. А балким наоборот, балким сен биринчи өзүң сулуу болосуң, акылдуу болосуң, күчтүү болосуң, акчалуу болосуң, кыйын болосуң. Андан кийин сага бирөө магнитке окшоп тартылып келип чабышат. Жашоонун мыйзамы ошондой да. А силер ойлоп атасыңар, ыйлап, монтип отурсаң бирөө келип тартылат. Минус энергияга эч качан плюс энергия келбейт. Минус энергияга ошондой абьюзерлер, садисттер, өзүнүн жолун таппаган, травмасы бар эркектер келет. А эгерде сен психикалык жактан со адамды жолуктурам десең, биринчи ирет өзүңдү толукта, өзүң жашооңду, финансыңды, денеңди, акылыңды, ден соолугуңду, только фокус ошого болуш керек. Ал эми макул турмушка чыкты ал адам. Ал кыз турмушка чыкты. Бирок жолдошунан эч кандай мындай сүйүү болбой атат, махаббат болбой атат. Анан ал жактан дагы азыркы учурда коомчулукта өтө чоң бир көйгөй болуп атпайбы? Мисалы, жолдошунан зомбулук жеген, кээ бирөөсү бул жашоодон өтүп кетип атат ошол нерседен дагычы. Бул нерсенин алдын алуу үчүн ал айым кандай бир кадамдарга барыш керек алгач? Биринчи жактан биздин биринчи леди айтпады, ар бир айымдын өзүнүн капчыгы болуш керек. Капчыгы болуш керек. Капчыгы болуш керек. Финансылык жактан көз карандысыз болгу айымдар. Анткени көп аялдар ошонучу мындай, күйөөгө чыктым, болду, мен күйөөм багыш керек деген нерседен чыккылачы, урматтуу айымдар. Сенин бир балаң болобу, эки балаң болобу, үч балаң болобу, баланы аял өзү үчүн төрөйт. Ооба, эркек багыш керек, мен аны эчтеке деп айткан жокмун, бирок мындай жашоодо дайыма эле силер ойлогондой боло бербейт да. Ооруп калышы мүмкүн жолдошуңар, туурабы? Каза болуп калышы мүмкүн, башканы сүйүп калышы мүмкүн. Дагы бир дайыма артты ойлоп жүрүш керек да. Мен мына 3 балам менен мени ким багат? Бир балам менен мени ким багат? Эгерде силер өзүңөрдү финансылык жактан бекемдейм деп ойлоп бутуңарга мындай жакшы турсаңар, андан кийин силер чектөө коюп, граница коюп, сөзүңөр чыгып, үнүңөр чыгып, албетте мен мындай өзүңдү өзүң билип, анан акчадан независимый болуп, күйөөң менен жаман жаша деген сөз эмес, жок. Көп айымдар ошондой да түшүнө алышы мүмкүн, жок. Просто финансылык жактан туруктуу болсоң, көз карандысыз болсоң, сен уже чечим кабыл аласың. Чечим кабыл алганга чейин сен эчтеке деп айта албайсың. Бул биринчи. Экинчиден, күйөөң көңүл бурбай атса, карабай атса, ар бир үй бүлөдө ошондой мезгил болот. Мына особенно 1-ди, 2-ни, 3-тү подряд төрөсөң, үйдө отурсаң, кызыксыз болуп каласың эркекке.
ошол моментте бир эле нерсе кылыш керек. Өзүңө фокусту коюш керек. Өзүңө фокусту кылып, өзүңдү өнүктүрүшүң керек. Өзүң окушуң керек, денеңди карашың керек, сулуулугуңду карашың керек, балдарыңды карашың, өсүшүң керек. Ал убакыт өтүп кетет. Ошо балдар бир аз чоңойгонго чейин финансылык жактан бекемдешиң керек. Келбетиңди бекемдешиң керек, акылыңды бекемдешиң керек. Бир убакта баары бир ошо убакыт өтүп барып бир консенсуска келесиңер. Көбүнчө мен чындыкты айтайын, бир 80% үй бүлөнү сактап калса болмок. 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 Сүйүү жок болсо да. Сүйүү деген бул убактылуу нерсе да. Башында сүйүү болот, андан кийин сүйүү бөлөкчө болот деп айтайынчы. Ошондо жакшы түшүнөт го көп айымдар. Башында сүйүү бул гормондор, страсттар, каалоо. Бул жерде бирөө дык депти. Андан кийин тамак ичип атканын көрөсүң, туура эмес жактарын көрөсүң, терс жактарын, жакшы жактарын таразалайсың, жамандыкта, жакшылыкта чогуу болосуң, сен өсөсүң, ал өсөт. Анан ал сүйүү башка сүйүүгө айланат. А көп ошол этапка чыдабай, башка сүйүүгө айланпай ажырашып кетип атпайбы? Ошол этаптан чогуу өтүш керек да. Кайсы учурда ажырашуу туура чечим болот? Абьюзер болуп сабап атса, кол көтөрсө, это дайыма кол көтөрсө, дайыма көк бала кылып сабап. Уже абьюзердин белгиси ар бир эле аял билиш керек го, өзгөчө Кыргызстанда баары эле билип калды го. Чат GPT'ни ачкыла, интернетти ачкыла, абьюзердин белгиси деп карап диагностика койгула. Экинчи, сага катуу чектөөлөрдү коюп атса, барба, ичпе, кийбе, караба, балдарыңа чектөө коюп атса, жашооң мындай кыкынтып атса сен жашоодо. Мен ойлойм ошол эле учурда. Ооба, ичкилик ичип, наркоман болсо же игроман болсо, ошол учурда ажырашыш керек. Эркектер чын эле аялдарды түшүнбөйбү же аялдар өздөрүнүн позициясын түшүндүрө албайбы? Аялдар да түшүндүрө албайт, эркектер да түшүнбөйт. Түшүнбөйт. Анткени алар башкача ойлонушат. Алардын ой жүгүртүүсү таптакыр башкача, биздин ой жүгүртүүбүз таптакыр башкача. Бул нерсени жалпы кандай түшүнсөк болот анда? Жашоо бул партнерство. Үй бүлө бул партнердук. Мисалы, силер приговорго келдиңер да. Жаныңар дагы англисче сүйлөйт, силер кыргызча сүйлөйсүңөр. Силер ага кыргызча сүйлөп отура албайсыңар да. Же кыргызча сүйлөп атсаңар, эмне үчүн мени түшүнбөйт дебейсиңер да. Анын тилин үйрөнгөнгө аракет кыласыңар. Ал кандай кабыл алат, анын өлкөсүндө кандай экен деп мындай изучать этесиңер да. Мисалы, кээ бирөөндө туруп саламдашат, кээ бирөөндө отуруп саламдашат, кээ бирөөндө башын ийкеп гана аны түшүнөсүңөр да. Мисалы, каякта бизде Кыргызстанда көлдүктөр башты кичүүгө тартат, Ооба, эң кичүүсүн. Ооба. Биз аны түшүнөбүз да, тарынбайбыз да. Туурабы, чүйлүктөр. Ошондой эле биякта келгенде көлдүктөргө башын биринчи тартсак, биз алар деле түшүнөт. А үй бүлөдө ошондой болуп атпайбы? Ал мени түшүнүш керек деп аял ойлойт да. Эркек болсо, аял мени түшүнүш керек деп ойлойт. А экөө бири-бирине астыга мындай кадам таштап бири-бирин түшүнүш керек деп ой деген жок да. Үй бүлөдөгү тең укуктуулукту колдойсузбу? Аялды бактылуулукка алып келген тең укуктуулук. Үй бүлөдөгү тең укуктуулук. Ооба. Аялды бактылуу кыла ала турган бул тең укуктуулук. Коомдо мындай аялдар бар экен, айымдар бар экен. Мен өнүгүп, өсүп кете турган болсом, күйөөм артта калып калбайбы деп ойлонгон айымдар бар экен. Негизи эле ал көйгөй бар да. Аял өтө кыйын чыгып, күйөөсү артта калып калып, ал нерсе деле бар, бирок бул өтө мындай татаал суроо да. Бул жерде мындай суроо жаралат болуш керек, ажырашсамбы же койсомбу депчи. Үй бүлөнү бөлөкчө караш керек деп ойлойм да. Үй бүлө бул партнердук. Партнердук жабан гана акчада же иште эмес да. Партнердук бул мисалы балдарда да партнердук,
балаң ооруп калса чогуу алып барасыңар же күйөө жолдошуң алып барат, балаң мектебине бирөө барат, балаңды карашат, бул дагы партнердук да, бул дагы анын салымы. Же болбосо тууган урук, ал жерде да силер партнерсуңар, чогуу барасыңар, чогуу кыласыңар иштерди. Үйдөгү иштер, бул дагы партнердук. Анан акча табуу боюнча партнердук, анан акыл боюнча, интеллект боюнча партнердук. 100%, вот 100% совпадение өтө аз да. Же аял эркектен ылдый турат, же эркек аялдан. Бул жашоонун мындай чындыгы. Аны көп адам кабыл алгысы келбейт. Идеалдуу бүт мындай болуп бири-бирине мындай болсо экен деп. Бирок жашоо андай идеалдуу боло албайт. Ошон үчүн ар бир аял ошонун баарын таразалап, окей, мен ажырашам, мага жалгыздык жакшыбы, бүт баарына өзүмө жетишип, өзүм кылганым жакшыбы, же жок дегенде ушундан бирөө жардам берип турса жакшыбы. Же мен баарына даярмын, мен өзүмө идеалдуу партнер издеймби деген чечим ар бир аялдын өзүнүн жоопкерчилиги. Мен жок деп да айтпайм, ооба деп да айтпайм. Бул ар бир айымдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Ооба. Негизи канчалык пайыз өзүңүздү күчтүү аялмын деп сезесиз? Билбейм. Азыр коомдо мындай позиция бар десем болот. Мен күчтүү аялмын деп баардыгын өзүң кылган айымдар бар. Баардык жүктү өзүнө артып алган айымдар бар. Кээ бирөө бар, мен күчтүү аял болгум келбейт. Мен жөн гана жолдошумдун жары болуп эркелеп жүргүм келет деген айымдар бар. Бул тууралуу сиздин оюңуз? Бир да күчтүү аял өзү каалап жүктүн баарын мойнуна илип албайт го. Эгерде жанында ошонун баарын илип жүргөн эркек болсо, бир да аял өзүнүн каалоосу менен илип албайт. Мен көрө элекмин андай аялдарды. Тиги баарын кылып атса, алып кел мен кылам деп илип алган. Айла жоктон илип алат. Ошон үчүн ооба, коомдо да мындай болуп жүрат. Мен кээде көрүп калам да, психологдор. Аял бир байкуш болуш керек, бир алсыз болуш керек, ошондо эркек жүктүн баарын жок. Ну, стакандычы жыгач кылып албайсың. Жыгачты стакан кылып албайсың. Эгерде жанында эркек көтөрбөсө, аял көтөрөт. Ал жерде аял өзү каалап күчтүү болуп калган жок. Анан аялдын баарын эчтеке кылба, күйөөң кылбаса отура бер жалдырап деген нерсе бул туура эмес го деп атам. Бул андан беш-бетер жоопкерчиликти түрттү да. Ошон үчүн күчтүү эмес аялдын баары эле күчтүү. Кааласа. Кааласа күчтүү. Негизи көп күчтүү жолдошу бар көп күчтүү айымдарды көргөндө алардын маскасы бар деп ойлосок болот экен да. Кандай маска? Күчтүү аял маскасы. Балким ичинде орусча айтканда выгорание болуп атат ошол нерседен. Мисалы, мен күчтүү деп баарын өзүнүн мойнуна алган аялды айтпайм. Мен күчтүү деп баласы, мисалы, мен курбум кызы менен онкологияда жатып калды. Ошол жерде айылдагы эле жөнөкөй эле келиндер жүрөт, вот алар күчтүү. Баласы ооруп атат күнү түнү, капельницада жатат, карап атат. Вот ал күчтүү. Же болбосо Көлдөн дагы бир эжени көрдүм да. Ошол жакта жашайт экен да, өзү болсо Бишкектен эле. Карыган байкесин карайт экен, инвалид. Элестеткиле, коттеджде баары кетип калат, ал жалгыз карап, кыш менен карайт. Жалгыз байкесин чыдабайт да. Өмүрүн ошого арнады. Вот ал күчтүү. Жоопкерчиликти мойнуна алып, өзүң оокатыңды өзүң кылып атасың. Өзүң жашооңду өзүңө жакшы жасасаң өзүңө. Ойлондурдумбу? Сизге келген эң оор окуя кандай? Мага келгенби? Мисалы, күчтүүлүк боюнча алып карайлы да. Ошо айтып атпайм, мен ошолорду карап таң калдым да. Мен көп эле сиз күчтүү деп, мен кавычках айтам да. Мен анткени мен деле ошол күчтүү аялдын түрүнө кирем, бирок мен күчтүү деп айта албайм өзүбүздүчү. Оокатыңды кылып атасың, ишиңди кылып атасың,
оокатыңды жүргүзүп атасың, балдарыңды багып атасың, мисалы. Что тут такого? А вот жанагындай жаман оору, бир оор нерсе келген, мен ошону көрдүм. Онкологияда жаткан кичинекей балдардын апаларын көрүп, ошо оордун күчүнө таң бердим мен. Ошол действительно оордук ошол жакта да. Аял бактылуу болмоюн, үй бүлө бактылуу болбойт деген сөз туурабы? Мындай айтайын, аял дагы, эркек дагы бактылуу болуш керек үй бүлөдө. Тең Эркек салмактуу деле, болуш керек. ооба, эркек деле адам да. Мгм. Эркек деле адам, эркек деле ыйлайт. Мен эркектин психологиясын аябай изучать этип, аябай терең изилдегем. Ал деле бизге окшогон адам. Ал деле ыйлайт, ал деле мени мактап койсо деп ойлойт. Ал деле мен кылып аткан ишимдин баарын көрсө деп ойлойт. Ал деле мени түшүнсө деп ойлойт. Ага деле удобный аял кереги жок, кызыксыз ага. Биз ойлой беребиз, кечке чалат, демек сүйөт. Кечке артыма чуркайт, демек сүйөт, же мени мындай кийинтет, андай кийинтет, мындай жүр, нары жүр деп мени удобный кылгысы келет. Ал каалабайт андайды. Ага деле өзүнүн ою бар, өзүнүн максаты бар, өзүнүн жашоодогу багыты бар аялдар кызыктуу. Өзүнүн позициясы бар бул Өзүнүн жашоодо. позициясы бар. Вот кызыктуу, эркектер бир нерсени айтат да, бирок оюнда 100% наоборот. Мен ушул жерден чындыгында ушул суроону бергим келип атат. Айтып калбадыңызбы? Аял деген күйөөсүнө удобный болбош керек депчи. Анан кээ бир айымдар бар. Ошол күйөөсү эмнени айтса ошону кылат. Мен күйөөмдөн бир кадам артка. Күйөөмдүн тамагын жасайм, жумуштан күтүп алам, балдарын карайм. Күнү бою ошол үйдө отурат. Анан күйөөсү ал нерседен чарчайт. Анан орусча айтканда любовница. Өзүнө бир любовницаны табат деп жалпак тилде айтайын. Анан ошол любовница болуп жүргөн кыздардын психологиясын окуп көрдүңүз беле? Кадимкидей эле психология. Ошол кыздардын эме Алар деле сүйүү күтөт, алар деле ойлойт, мени сүйүп калды, аялы бөлөкчө, мен өзгөчөмүн деп ойлойт да. Сүйүү жетпеген кыздар көбүнчө, аялы дагы, любовницасы дагы көбүнчө экөө тең сүйүү жетпеген. Аялы дагы, любовницасы дагы. Ооба. Экөө тең травмалары бар. Экөө тең мындай айлап көргөндө несчастная женщина да. Экөө эки жактан. Анткени тиги жакта өзүнчө травма, бул жакта өзүнчө травма. Экөө ушу эки жакта тең. И эркек дагы өтө бактылуу эмес. Мисалы, любовница ошол аялы менен өзүн салыштырат экен дегенди угуп калгам да мен. Эмнеси менен, мисалы, мен өйдөмүн андан, аялынан өйдөмүн деп ойлойт? Эми буну мындай да, көбүнчө эркектер ошентип жеткирет да. Аялым менен жатпайм, экөөбүз эки бөлөк жатабыз, бирок балдар каяктан төрөлөт билбейм, бирок жатпайм. Анан эптеп жөн эле жашайбыз, эми тууган урук эмне дейт деп жашайбыз, үй там убактылуу, жакында ажырашам десе аялдар, биз аябай ишенчекпиз да. Өтө ишенчекпиз, өтө мындай тез эле алданабыз, жумшакпыз. Ошон үчүн, например, кээ бирөө айтат го, аялдар любовница жөнүндө айтса, ой, тим эле каргап шилтеп жатып калат. Любовница бар болсо аялдарды жаман көрөт. А мен экөөнү тең аяйм да. Анткени экөө тең аял. Мага, если честно, экөөнү тең жалко. Бирок кээ бирдечи аялына деле баары бир, любовницасына деле баары бир. Ошондой кругта болот. Баары бактылуу. Баары бактылуу. Баары бактылуу. Пожалуйста, жашай берсин бактылуу. Главное, баары бактылуу. Азыр эми атын атап айтпай эле коеюн, бирок коомчулукта өтө актуалдуу темалардын бири болду бул. Мисалы, өзүнүн аялынан 5 баласы бар. Любовницасынан 3 баласы бар. Анан акырында любовницасына кетти. Кете берсин.
эмне дей алабыз? Бул мындай да, бул ар бир адамдын тандоосу, бул ар бир адамдын жеке жашоосу. Кто как хочет, так и живет дегендей. Бирок мен мисалы жана 5 баласы бар аялга обидно да турабы? Ооба, ал Обидно. ыйлап чыгып атат, мен эмне себептен кеткенин билбей жатам. А мен айтып коеюн эмне себептен кетти. Анткени сен жашап атып көп нерсени байкабай калдың. Сен балдар менен алек болуп атып, жашоо менен алек болуп атып, өзүңдүн финансылык коопсуздугуңду ойлогон жоксуң, өзүңдү астыга жылдырууну ойлогон жоксуң. Звоночектер болду да, кантип эле тиякта параллельный бир жашоо болуп атса, кантип эле бир белгилер болбосун. Я ничего не скажу, но знаки будут деген бар эмес беле? Белгилер болду. Ошол биринчи белгилерин эмне үчүн кармаган жоксуң? Эмне үчүн ошондо эле сен чек араңды тепсегенде мындай да, биринчи колунун биягын кармайт, анан биягынан колуңду полный кесип салам деп айтат. Чек ара ошондой да. Ошондой эле сен чек араңды жаңы тепсип атканда эмне үчүн токтоткон жоксуң? Эмне үчүн сен өмүрүңдү ушул адам менен монтип жабыштырып өткөрдүң? Эмне үчүн сен өзгөчө инсансың? Сен өзүң жолуң бар. Сен дагы бирөөнүн кызысың. Эмне үчүн сен өзүңдү өзүң аяган жоксуң? Эмне үчүн сен өзүңдү бөлөкчө жашоого даярдаган жоксуң? Деген суроолор жаралат. Эң кызыгы бул нерсени өзүнүн аялы 14 жыл жашырыптыр. 14 жыл ошол ичиндеги бурганак менен жашап келген да. Анан азыр ыйлап эл алдына чыгып аткан кези десек болот да. Кыздар мындай болбосун десеңер, давайте мен кеңеш айтайын. Мага ал аялды мен билбейм, если честно, кандай аял. Андай случайлар аябай көп. Мен психология боюнча курс өтүп атканда түнү таң аткыча чейин Zoom'да ушундай айымдар менен көп отурчубуз. Мен кыздарга айтат элем да, ошондой болбойм десеңер, эгерде 5 бала, 3 бала, 4 бала менен таштап кетпесин деп ойлосоңор. Мисалы, көбүнчө мындай болот да, 40тан ашты, 37, 35, 40тан ашканда таштап кетет. Уже аял өзүн жоготуп коет. Же болбосо күйөө абьюзерге чыкпайм, абьюзер менен жашабайм деп эметсеңер, биринчи ирет жашоодо фокусту өзүңөргө кармагыла да. Эч учурда балдарда эмес, эч кимде эмес, биринчи учурда өзүңөргө кармагыла. Анан дайыма өзүңөр сурагыла, мына турмушка чыктыңарбы? Мага комфорттуу же комфорттуу эмеспи? Эмне себептен комфорттуу эмес? Артымда финансылык жаздыкча барбы? Эмнем бар мен? Эртең бул жомок түгөнүп калса, мага ким тамак таап келип берет? Өзүнө тамак таап жей албаган аял дайыма абьюзердин же уш жанагындан ситуацияда болот да. Это сөзсүз. Редко эле болбосо мындай жакшы болот, жакшы, но азыраак да. Биринчи, экинчи, мен психологиялык жактан, моралдык жактан ал киши жок жашай аламбы, жашай албаймбы? Бирге жашап атсаң да дайыма даяр болушуң керек. Ситуация ар кандай болуп кетет. Мен психологиялык, моралдык жактан мен жалгыз жашаганга, өзүмдү өзүм камсыздаганга, өзүмдү өзүм жашынакай алып кеткенге даярмынбы же даярмын? Даже азыр баары сонун болуп атса, даже дагы төрө, мен сени сүйөм, мен сага баарын алып берем деп атса деле, дайыма аял ичинен даярдыкта жашаш керек. Ошондо эч учурда моундай ситуацияда болбойт. Риск дайыма бар да. Ким айта алат 100% гарантия? Жолдошуң өтүп кетпейт, ооруп калбайт, таштап кетпейт деген. Эч бир гарантия жок. Мисалы, мен көнүп калдым. Канча жылдан бери көнүп калдым бул адам менен жашоомду уланта берем дей турган болсочу ал аял. Уланта берсин, бирок бул жерде кеп андай эмес да. Физикалык жактан чогуу жашашта эмес да, бул моралдык жактан байланып атпайбы? Ошол байланууну чечиш керек да. Чогуу жашай бериш керек, өзүнүн жашоосу менен. Көп учурда мындай эмелер болот да. Ошо чогуу жашап келатып, аял өмүр бою өзүнүн жолдошуна арнап, тим эле анын карьерасы деп бүт кылып, анан кийин уже картайып калат, чарчап калат, тиги уже акчалуу, тим эле эркек өзүнүн жанагы чиресине кирген убакыт болот го, тим эле акчасы көп, сырт келбети да сонун, аябай тим эле жаш кыздар шилекейлери агызып карап калган учур болот эркекте. Ошол учурда тиги аял кереги жок болуп калат. Анда мен мындай да случайлар көргөм. Окей дейт. Ушинтесиң?
анда чогуу жашай беребиз. Бирок мен болду моралдык жактан, психикалык жактан, финансылык жактан байлоону чечем деп аял бир үй бүлөдө жашап атып эле өзүнүн сонун жашоосун улантып кетет. Бир убакыт өтүп аял сулуу, акылдуу, ийгиликтүү, бүт баарынан өсүп атканын карап эркек тияктаганы чыдап кайра өзүнүн аялына кайтып жашаган учурлар деле көп. Айланып келип казыгын таптыр Ооба. дегендей. Көнүп калуу менен сүйүүнүн айырмасын кантип билсе болот? Сүйүү жок деп атпайбы? Сүйүү бул убактылуу. Сүйүү бар. Эми сүйүү жок деген туура эмес. Сүйүү бул убактылуу. Көп аялдар, көп айымдар ойлогон сүйүү жок. Вот сүйүү бар, бирок силер ойлогон сүйүү жок. Ал сүйүү бөлөк. Сүйүү сыйлоо, сүйүү урматтоо, сүйүү сиз айткандай көнүү. Сүйүү бул партнердук. Бул партнердук. Чогуу чечесиңер, чогуу иштейсиңер, чогуу эс аласыңар, чогуу билбейм шоктоносуңар. Бул дагы сүйүүнүн бир түрү. Коомчулукта ар ким ар кандай айтып жүрөт, ошо сүйүү ашканага келгенде туктойт дегендей. Неге? Мисалы, ашканага келгенде дегенде идиштер кагышпай койбойт. Мисалы, наның түгөнгөндө сүйүү токтойт, азык түлүк түгөнгөндө сүйүү токтойт деген мааниде айтып жүрүшөт. Рутина деп коет, бытовуха деп коет. Сүйүү токтобойт, сүйүү башка формага кетет да. Айтып атпаймынбы? Сүйүүнүн 3 этапы бар. Биринчи этапы бул жаңы мамиле башталып келатканда, ошондо жана гормоналдык сүйүү болот. Адамда эстроген, тестостерон гормондору көтөрүп, дофамин гормону көтөрүлөт, каалоо гормону, ошол адамды көргүсү келе берет, уккусу келе берет, ошол адамдын ою маанилүү, жашоосу маанилүү, бүт баары сонун көрүнөт, аябай прям. Же тескерисинче тиги чыдап койсо, тиги адамды сагынат, эстейт, ыйлайт, уже эме болот. Анан ал этаптан өтүп, экөө чогуу жашап, өйдө ылдыйын көрүп, эртең менен жана чачтары уйпаланып турганын көрүп, чалпылдап тамак жегенин көрүп, элементардуу жанагындай кир носкисин көргөндө, аялдын деле без макияжа көргөндө эркек албетте разочарование болот. Албетте мүнөзүн көргөндө тиги өзүнүкүн бербей, бул өзүнүкүн бербей чырдашуу болот, ар кандай сөздөр айтылат. Ал деле сүйүүнүн этапы. Ал сүйүү жок болуп кетпейт. Көп ошол учурда сүйүү жок болуп кетет деп эсептейт. Ажырашып жок болуп кетчү. Жок, ошол этаптан чыдап өтүш керек. Андан кийин 3-чү этап башталат. 3-чү этап силер жана көнүп калуу деп атпайсыңар. Ал да сүйүүнүн бир формасы. Башкача формасы. Ал деле сүйүү. Ал сүйүүнүн бөлөкчө формасы. Эгер силер бир нерсени айтышыңар мүмкүн да, көп эркектер мен аялыма көнүп калдым, бирок сүйбөйм деп айтышы мүмкүн да. Чындыгында ал деле сүйүүнүн бул формасы. Ал деле аялын сүйөт, бирок башкача сүйөт. Негизи ушул турмуш жолуна чейинки бир этапты карап көрбөйлүбү? Мисалы, ал адам идеалдуу. Эми идеалдуу деп толук турду айтпайм. Баардык жагынан плюста десек болот, Анан дагы бир ага карама каршы бар. Баардыгы плюста, бирок сенин ичиңде эч нерсе жок ал адамга. Бирок акылың менен билип атасың. Ал болочокто сени багала турган, сени сыйлай турган, сени урматтай турган адам экендигин сен акылың менен билип атасың, бирок жүрөгүң ага жол бербей атат. Сен бул адамдын минустары өтө көп, бирок сен аны жүрөгүң менен жакшы көрүп атасың да. Бул жерде кандай тандоо кылса болот? Бул жерде силер өзүңөр сүйгөн жоксуңар, силердин травмаларыңар сүйүп атат. Травмалар. Ооба, травмалар сүйүп атат да. Эмеде фрустрация деп коет. Психологияда, сексологияда термин бар. Фрустрация бул адамды белгисиздикте калтыруу. Көрсө канчалык силерде мындай минустары болуп, жаман жагын көрсөтүп, бир аз внимание бербей, ойнотуп, эмоционалдуу качейлерге таштап, түшүнүксүз абалда калтырса, ошончо биздин мээбиз дагы толуктап картинанычы өзүбүздү өзүбүз сүйдүрөт экенбиз ошол адамга. Бул психологиялык феномен. Биздин травмабыз бар үчүн. Эгерде травмаң жок болсо, психология жактан толук болсоң, анда
нормальный адам минусу бар экен. Почему бул? Зачем? Тем более мага могу жерин туура эмес кылып койду, могу жерин деп эле минус кылып салмак да. А биздин травмабыз биз ошону сүйдүрүп атат. А жанагы идеалдуу адамды эмне үчүн сүйбөй атабыз? Потому что биздин травмабызга тийген жок да. Тийген жок. А биз сүйүүнү только травма аркылуу алып көнүп калганбыз. Кыргыздын кыздарынын почти 90% ошондой да. Биз кички кезибизде травма көп болгонбуз. Бир аз муздактык, мындай пренебрежение бар, бизге кыз деп, анан дагы көп эмелер бар. Анан ошону сүйүү жетпегендикти травма аркылуу бизди сүйбөгөн адамды сүйдүрөт да травманы. Ал травманы кантип жок кылса болот? Ичинен трансформация болуш керек да, туурабы? Ооба, трансформация болуш керек. Биринчи ирет бул сүйүү эмес экенин түшүнүш керек. Просто өзүңөргө отуруп мынтип айтыш керек, күскүнү коюп туруп. Кечирип кой, сен сүйгөн жоксуң. Ал сага чынында жаккан жок. А сен травмаңа жагат. Сен пока травмаңды дарыламайынча сен турмушка чыкпашың керек. Экинчиден, ал адам жөнүндө ойлогонду токтотуш керек. Как только ойлор кетти, отмена. Все, мен оюм, мен өзүмө өзүм кожоюм, мен башымда эмне болуп атат, мен өзүмө өзүм кожоюм, мен ойлорумду мен башкарам, ойлорум мени башкарбайт, мен оюмду башкарам. Башка жак. Үчүнчү, аны ойлогондо дофамин чыгат да. Значит, башка нерседен чыгыш керек дофаминди. Эмнеден чыгыш керек? Мен эмне кызыктырат? Эмне мени ойлондурат? Эмнеден кайф алам? Ошол жака багыт алам. Ошону кылам. То есть отвлечение деп коет. Будан башкага фокус. Ошол кыз кишинин ичиндеги чогулган травмалар бул психологияда айтылат экен, атасы менен болгон мамилеси, байкеси иниси менен болгон мамилеси ошол нерседен келип чыгат депчи. Сиз буга толугу менен кошула аласызбы? Ооба, атасы менен болгон мамилеси негизи жашоондогу эркектер менен болгон мамилеси. Бирок кээде карасаңчы, атасы деле сонун, чалчактап өскөн кыз, а бирок апасы муздагыраак. Андан деле болушу мүмкүн. А кээде карасаң, атасы апасы тең деп бөпөлөп аткан кыз вообще аны отталкивать эткен бир абьюзерге тийип алат. Бул көп нюанстар бар да. Жалаң эле атаны күнөөлөп коюш болбойт да. Көп нюанстар бар. Нюанстар көп бул жерде. Эң сонун бул турмушка чыга элек жаш кыздар үчүн сонун бир кеңеш болду окшойт деп ойлойм. Сиз өзүңүз канча жашыңызда турмуш курдуңуз? 26. 26 жашыңызда баардыгын түшүнүп, акылга салып, саресеп кылып калган кезиңизде турмуш куруптуз. Анан кайсы критерийлер менен өз жолдошуңузду тандадыңыз? Чындыгында мен жолдошум мен дагы травмадан таңдагам. 26-га чыгып калсам деле жолдошум менин биринчи сүйүүм. 16 жашымда таанышкам. Ушунда арада 10 жыл өтүп турмушка чыккам. Анан болбой ушул балага тием деп аябай сүйүп жүрүп тийгем. Кийин албетте жана этаптан да өттүк. Бирок мен кабыл алдым көп нерсени. Эгерде жашоону башкача кайрадан башта десе, албетте мен кайра эле баштамакмын. Анткени бүгүнкү күнүмдүн ийгилиги бул ушу жолдошум таңдаганым десем болот да. Анткени көп нерсени трансформация кылдым. Бирок жеңил жолун таңдайм десем, албетте мен бул жол менен кетмек эмес. Ошон үчүн травма бизди өстүрөт. Бир эме бар го, жакшы ролик бар. Ийгиликтүү адамдардын баары травмасы бар адамдар. Сөзсүз травмасы бар адамдар да. Эч бир травмасы жок, психологиялык жактан сонун адам өлүп талып жан табашып ийгиликке жетпейт. Бүт жылдыздар, ийгиликтүүлөр, акчалуулар, политиктер все травмированы. Туура айтасыз, бул жагына мен толугу менен кошулам. Мен билген таанымал инсандардын баардыгынын травмасы бар. Эгерде алардын буга чейинки тарыхына үңүлө турган болсок, чындыгында мен дагы толугу менен кошулам. Анан Айнур айым, азыр көп нерсени сиз менен талкууладык.
негизи жалпы азыркы учурда сизди көрүп жаткан жаш кыздарга, келиндерге, айымдарга болгон сиздин бир 3 кеңешиңиз дейинчи? Жалпысынбы? Мгм. Жанатан бери эле айтып келаткан нерсе, кыздар жашоодо 16да болбосуңар, 20да болбосуңарбы, 50дө болбосуңарбы, фокусту өзүңөргө койго. Силерден маанилүү эч ким жок. Силерде баары жакшы болсо, балдарыңарда баары жакшы болот, жолдошуңарда баары жакшы болот, бүт баары жакшы болот. Фокус только өзүңөргө. Оюңар чачырап, башканы тиякты, биякты, мени буутарынты, бияк болбой атат, ал болбой атат дебей, только өзүңөрдү жакшыртууга. Бүт жагынан. Акча жактан, ден соолук жактан, сулуулук жактан дайыма. Экинчи, аялды да, эркекти дагы өзүнө аябай ишеним жарата турган бул акча. Ооба, бул прагматика, бирок бул акча. Ошон үчүн ар бир аял биринчи ирет өзүнүн капчыгы болуш керек. Финансылык жактан эч кимге көз карандысыз болуш керек. Ол экинчи өтө маанилүү нерсе. Үчүнчү, ар бир өсүү бул оорутуу. Ошону эч качан унутпагыла. Азыр мени көрүп аткандар аябай жаман абалда турсаңар, ким билет ар кандай, бирөө ооруп атат, бирөө акчасы жок, бирөө кыйналып атат, балдарын чоңойто албай, бирөө квартирада жашап. Ар кандай болсун, миллионерлердин деле өзүнүн маселе көйгөйлөрү бар. Демек, силер өсүп атасыңар. Демек, экинчи этап силердики аябай бийиктикке кетесиңер. Ошону эч качан унутпагыла. Бирок силердин кабыл алууңар. Эгерде буну болду, өлдүм деп кабыл алсаңар, ошодон каласыңар. Эгерде жок, бул өсүү деп кабыл алсаңар, өсөсүңөр. Эң сонун чындыгында сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн көптөгөн инсайттар менен бөлүштүңүз. Келип келгендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болуңуз, ден соолукта болуңуз дейли. Деги эле сиздин ишмердүүлүгүңүзгө дагы албетте ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз элинин дагы да болсо керегине жараган мыкты айымдарынын бири болуп жүрө бериңиз дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда Айнура Сагынбаева айым жогоруда сиздерге толугу менен айтып өттүк, косметолог, психолог, деги эле өтө билимдүү инсан. Сиздер көптөгөн кеп кеңештерин угуп алдыңыздар. Дал ушул кеп кеңештер сиздер үчүн бир жашооңуздарда өбөлгө болот деп ойлойбуз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыркы учурда сизге бир эркин микрофон берели. Ошону менен подкастты жыйынтыктайлы. Жанатан бери кеңештерди айтып атат. Уже көп нерсени айтып койдум го. Урматтуу айымдар, жакында жакшы бир ылсым тарап кетти да, аябай көрсө аябай адамга керек экен да. Мотивация керек экен адамгачы. Бирок мен мынтип айтам да, мотивацияны эч кимден издебегиле, только өзүңөрдөн издегиле. Аялдардын баары сулуу болгонго милдеттүү. Сулуулукту ар кандай түшүнсө болот. Сулуулук бул сөзсүз эле сиздер башыңыздарга киргизип алган идеалдуулук эмес. Бирок ошол идеалдуулукка багыт алышыбыз керек. Анан сулуулуктун артында албетте ден соолук. Ден соолуксуз сулуулук болбойт. Биз ден соолукту эң акыркы орунга коебуз. Бул туура эмес. Биринчи ирет ден соолук, сулуулук, андан кийин бүт маселенин баары чечилет. Эң сонун, сизге чоң ыраазычылык. Ар дайым ушундай жаш, эң сонун айымдардын катарын толуктап жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда сиздер менен коштошом. Кызматыңыздарда адаттагыдай эле мен Арнисбекова Сезим болдум. Кайрадан эртеңки күндөрү дал ушундай жылдыздуу конокторубуз менен сиздер менен биргеликте көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.